Кутман менен урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн мен сиздерге гүлдөрдү кантип отургузуш керек, кантип жаңы топурактардан алмаштырыш керек, ошолор жөнүндө айтып кетейин. Могул гүл мисалы королевская пеларгония, геран деп коет азыр мурунку аты. Муну мен 1 ай мурун сууга салып койгонмун. Суунун ичине муну активированный угольду салсаңар жакшы тамыратат. Ошо 1 ай болду, муну тамыратып калды. Эми ушуну кантип отургузушту азыр силерге көрсөтүп берейин. Буга биринчи бул гүл кичинекей болгондуктан ага кичинекей горшокду алабыз. Бул горшоктун размери 8 см болгону жакшы. Андан кичине болсо да болот. Мондой пенопласт салабыз астына. Керамзит салсаңар да болот эгер болсо. Пенопласт салып, жеңил, жумшак топурактар ошолордон салабыз. Тамырына аба өтүп турчу жеңил топурактар болуш керек. Азыр бул топурактардын кеңири түрү бар. Базарда, магазиндерде бар. Ошолордон сатып алсаңар, бул топурактарда гүлдөр оорубайт. Ошентип бул гүлдү азыр отургузабыз. Мондой болуп тамыратып калган. Ушуну азыр отургузалы. Өтө баспай, жеңил гана монтип топурак менен жап коебуз. Буга тепличный условиянын кереги жок. Ушинтип койсоңор өсөт. Андан кийин бул гүл ушинтип өсүп, азыр могу жерде 3 жалбырагы бар. 3 жалбырактан 5 жалбырак болгондон кийин 6-чы жалбырагы чыгат. 6-чы жалбырагынан прищипка кылып үзүп койсоңор, мунун астынан дагы жаңы бутондор, жаңы шактары чыгып, компактный болуп, жакшынакай болуп, ачылганда көп жерден ачылат. Ар бир чыккан жеринен учтарынан прищипка кылып турсаңар болот, мезгил менен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эмки жолу жолугушканча саламатта калыңыздар.